шам намазының уақытысы, шам намазы, құптан намазының уақытысы бізгече қаза болбойбу? Ооба. Ошо Кыргызстанга чуу салган менми биринчи болуп уктуңузбу ошону? Шам намазынын убактысы куптанга азан айтылганга чейин деп. Шам намазынын убактысы куптанга азан айтылганга чейин. Кыйкырып чыкса андай эмес, аз эле убакыт. Анан ошону атайын мен сиз менин Instagram баракчама кирип, же ошо YouTube'га кирип, шам намазынын убактысы деген жазсаңыз мен далил менен сүйлөп койгом. Баардык Хидаядан, Шархил Викаядан, башка Мултакал Абхурдан китептерден көргөздүк. Шам намазынын убактысы шамдын биринчи убактысында окуу мустахаб. Эми кээде абал болуп калат да, жол пробка болот, шамга келетасыз, жетпей калдыңыз. Пробкага калдыңыз, келичен шам бүттү. Келип араң мешитке келдиңиз. Карасаңыз куптан боло элекпи? Мен бара шамды окуп берем. Шамды өзүнүн убактысында окуган болосуз. Болгону мустахаб биринчи убактысында окуш. Неге? Себеби шамдын убактысы кыска болгондуктан адамдар не болуп калбасын? Намаздын убактысы чыгып кетпесин деп мустахаб деп койгон. Ошого күндү дагы, багымдатты дагы кичине таң атырыбыраак окуу мустахаб. Эмнеге десе, жамаатта адамдар көбүрөөк келсин мечитке. Жамаат көбөйсүн. Эрте окуп алсаң, адамдар уктагандар калып кетпесин. Азан айтып кичине күтүп турабыз. Кичине күндү таңды агартыбыраак окуйбуз. Бул дагы мустахаб. Коптанды дагы түндүн 3-тен 2-сине калтырбастан эртерээк окуйбуз. Себеби калып кетсе макрух болот. Неге десе, уже саат 2-3-төн өткөндөн кийин сиздин ойгонушуңуз уже кыйын болуп калат да. Уктап калып, багымдат азан айтып калып кетпесин. Мустахаб ошол түндүн 3-тен 2-сине калтырбай окуп алыш керек. Асырды дагы күндүн шооласы жок болуп, көзүңүздөн нуру көзүңүздү уялтпай калганга чейин эртерээк окуш керек. Себеби эки нерсе бар. Биринчисинде асырды макрух убакыт эмне себептен ошол мезгилде макрух деген биринчи маселеси шам азан айтылып ийсе асырыңыз каза болуп калат. Экинчиси күн баткандагы жанагы күнгө сыйынгандарга окшоп калбаш үчүн макрух дейт. Бирок дуруспу? Дурус. Жада калса биздин Ханафи мазхабта айтат. Бир рекетте окугандан күн батып азанга шамга азан айтып ийсе калган толуктуй бересиң, асырыңыз дурус болду дейт. Бирок макрух болуу менен дурус болду.